Очень долго. Вау! Салам достор, бүгін дағы 7 февраль Кийчи недвижимость агентствосы Росбанкта Гүлсанам эжекебиздин сделкасын өткөргөнү келдик. Баары жакшы, ийгиликтүү. Эжеке сизди куттуктайбыз. Аман эсен төлөп болуңуз. Эми кыскача биздин негизи сиздин ситуацияңыз башкача. Өзү Гүлсанам эже жашап аткан үйүн алды. Өзү эле эч жактан көчпөй, ачкычтагы бумажкада хозяйка переход болду, а так өздөрү жашап аткан үйдө. И кыскача биз негизи жаңы жылдын астында эле ишти баштаганбыз. Кандайдыр бир эмелер менен продавецтин, так скажем, ситуациясы менен токтоп калдык. Ошону кененирээк биздин мекендештерге дагы өзүңүздүн ситуацияңыз менен бөлүшүп кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кыргыз элим. Ошо Самара Нарматованын агенттигине чоң ыраазычылык. Ушу биздин ар кайсы ситуациябызга байланыштуу ушулар аркылуу, ушу кыздар аркылуу баардык мындай жеңили да болду, оору да болду. Ошондой ситуациялардын баарын ушул кыздардын эмеси менен, кандай десем, колдоосу менен баардыгы бүтүп кетти. Рахмат Кийчи недвижимость бардык жамаатына, кыргыз элим ушу Кийчи недвижимосттун агенттигине чоң ыраазычылык. Силерге сапарыңар байсалдуу болсун деймби. Кандай десем, азыр аябай толкунданып турам. Ошо келип, ушу Кийчи недвижимосттун агенттигине келип үй алсаңыздар болот. Эч коркпоңуздар, алыңыздар, келиңиздер. Чоң рахмат силерге. Сизге да чоң рахмат. Биздин компанияга кайрылганыңыз үчүн. Эже бираз толкундорду. Ошондой болот азыр. Биз азыр Росбанкта азыркы учурда февралда азыркы жыл боюнча ставка 18.05 ставка менен алып атышат. Вторичка Уралмаш районунан. Анан кененирээк дагы кайсы көчөдөн, турак жай жөнүндө дагы сиздер менен бөлүшүп кетебиз. Регистрация өткөндөн кийин үйгө чакырасыз да? Ооба, Кудай буйруса үйгө чакырам. Да, Кудай буйруса жакын арада. Эртең азыр болсо Росбанкта электрондуу регистрация болду. Бардык документтерге, бүт процесстерге кол коюлду. Следующий этап азыр первоначальный взносты которуп, анан коштошобуз продавецтер менен. Ошол ийгилик каалайм баарыңыздарга. Сиздер дагы Россиянын баардык аймактарынан кайрылсаңыздар болот бизге. Анан дагы Гүлсанам эже өзү да эмес, созаемщик менен одобрять этилген созаемщик дагы бар. И кыскача айтып кетсек, страховка жөнүндө көп эме болот, суроо болот. Поручитель кошсо дагы страховканын суммасы ошого дагы влияет. Потому что сиз өзүңүздүн жана поручитель тоже өзүнүн доходун көргөзүп аткан үчүн 30% страхуется. Каждый год желательно страховка выгодный. Ошондагы кыскача айтып кетели, түшүнбөгөндөр болсо. Сурооңуздарды комментарийга калтырсаңыздар болот, жооп беребиз баарына. Бизге ийгилик, сиздер дагы кайрылыңыздар. Куттуктайбыз дагы бир жолу. Чоң рахмат. Гүлсанам эже чакырса. Үйдө кандай турак жайлуу болгонун дагы сиздер менен бөлүшүп кетебиз. Чоң рахмат. Чоң.